Biz bul dünyөнü жакшы көрөбүз. Мен dünyөнü жакшы көрөм, siz dünyөнü жакшы көрөсүз. Баарыбыз бул дүйнөгө ашык болуп калганбыз. Ал ашыктык жүрөгүбүзгө жаш кезибизден орношкон. Биз жаңы үйлөрдү, машиналарды, яхталарды, акчаларды, аялдарды, атак даңк үстөмдүктү сүйөбүз. Дүйнө буттарым астына келгенде мен бактылуумун. Дүйнө мени таштап кеткенде болсо, кайгы жана азап мени курчап алат. Биз бул дүйнөнү жакшы көрөбүз, бирок бул сүйүү чынында жоопсуз. Дүйнөгө барыңызды берүүңүз мүмкүн. Ал кабыл кылат, бирок ордуна эч нерсе бербейт. Аллах бул дүйнөнүн жаратуучусу жана анын чыныгы абалын дагы билүүчү. Аллах Таала айтат: бул дүйнө жашоосу азгырыктардан гана пайдалануу. Бул оюнчуктар бизди бактылуу кылат деп ойлойбуз. Жок, чынында бакыт канча мал мүлкүңүз бар экени менен эмес, балким ошолорсуз канааттануу жашооңуз менен өлчөнөт. Биз бул оюнчуктарды колго киритип, жүрөгүбүз тынч болот деп ойлойбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: инсандын бул дүйнөдө жетишмекчи болгон жыргалдарынын эч кайсынысы аны канааттандырбайт, илля кабырдан башка. Башкача айтканда, кабырга кирип гана адамдын каалоолору басылуусу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: адам баласынын колунда алтын өрөөнү болсо дагы, ал дал ушундай дагы бир өрөөнгө ээ болгусу келет. Эгер өлүм дүйнөдөн эмнеге баарын жакшы көрөт, мени гана жаман көрүшөт деп сураганда, дүйнө: анткени сен өлүм ачуу чындыксың, мен болсо ширин жалганмын деген болор эле. Мына дүйнөнүн асыл маңызы. Бул жерде бакыт жок, эч качан жүрөгүңүз рахатты сезбейт. Аллах бул дүйнөнүн жаратуучусу, чыныгы бакыттын жаратуучусу. Жүрөктөрүбүз тынчтыкка жете турган, жан тынчтыгын сезе турган бир гана жалгыз мекен бул кай жер деп ойлойсуз? Аллах Таала айтат: демек Аллахты эскергенде жүрөктөр тынчтык табат. Чыныгы бакытты, чыныгы тынчтыкты Аллахты эскерүүдөн издейли. Бул дүйнөнүн убактылуу жыргалдарынан эмес. Аллах субхана ва таала өз сөзүндө мунун тескерисин, башкача айтканда, ким менин эскертмелеримден баш тартса, менин жолумду, менин динимди кабыл кылбаса, шексиз Аллах ал инсанга оор жашоонун убадасын беремин деп айткан. Ал эми ким менин эскертүүмдөн баш тартса, анда ага машакатты, оор турмушту берерим шексиз. Эгер сиздин жашооңузда Аллах болбосо, сиз эч качан бакытка жете албайсыз. Канча акчаңыз бар экени да маанилүү эмес. Анткени бул нерселер таразага тартылбайт. Чыныгы бакытты каалайсызбы? Аллахка умтулууну баштаңыз. Мына чыныгы бакыттын булагы. Бул дүйнөдөн аны таба албайсыз. Закымдын артынан чуркап бекер өмүрүңүздү, убактыңызды, аракеттериңизди текке кетирбеңиз. Чыныгы бакытка жетишүүнү каалайсызбы? Аллахка умтулууну баштаңыз. Ошондо Аллах сизге чыныгы бакытты бул дүйнөдө дагы жана акыреттик үйүбүз боло турган бейиште, бул үйдү сизден башка инсандар ээлеп албай турган чыныгы үйүбүздө насип кылат иншаллах.